Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналының жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса лайк басып, сөзсүз спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып коюңуздар. 12 январь күнү One Friday Fights 47 мелдешинин алкагында биздин жаш мушкерибиз Илимбек Акылбек уулу тажикстандык мушкер Халим Назрулоев менен беттешке чыгат. Эсиңиздерде болсо Илимбек казактардын октагон уюмундагы чемпиондук корун таштап, One Championship уюму менен келишим түзгөндөн кийин бир жолу беттешке чыгууга жетишкен. Өткөн жылдын сентябрь айында болгон Алтай машта Илимбек тажрыйбалуу дагестандык мушкер Гаджимурат Гасан Гусейновду калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңип, мыктылыгын дагы бир ирет далилдей алган. Биздин мушкердин грэпплинги күрөшү канчалык мыкты экенин анын буга чейин өткөргөн беттештеринен улам көрө алгансыздар. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Быйыл 21 жашка толо турган мушкерибиз учурда Таиландда Тайгер Муайтайда машыгып, ар тараптан өнүгүп жатканы белгилүү. Андыктан алдыдагы кармашта жаңы ыкмаларын көрүп калышыбыз да ыктымал. Учурда кыргыз мушкеринин ММА рекорду 8 жеңиш жана 1 жеңилүүдөн турат. Эми анын 12 январда мушташа турган каршылашы тууралуу да сөз кылалы. Халим Назрулоев аттуу тажик мушкери карьерасында бир да жолу утулуп көрө элек. Профессионалдык жолунда октагонго биринчи жолу 2019 жылы чыккан. Салыштырып карасак, Илимбек профессионалдык жолун 2021 жылы баштаган. Халим эң алгачкы беттешинде RBB уюмунда чыгып, атаандашы Дмитрий Васильевдин колун кайрып жеңип алган. Анын партердеги аракеттери каршылаштыкына караганда мыктыраак болгон. Продолжает мастить Васильев. И Назрулоев сейчас тратит силы на то, чтобы преодолеть эти защитные редуты. И выходит на болевой на руку Халим Назрулоев. И все! Андан соң ал мушкер ошол эле уюмда экинчи беттешине чыгып, Руслан Тлеугазин аттуу мушкерди нокаутка кетирген. Ал беттештен кийин тажик мушкери RCC уюмунда кыргыз мушкери Жасурбек Жолдошевке каршы чыгып, калыстардын бирдей чечими аркылуу жеңишке жеткен. Профессионалдык карьерасындагы андан кийинки 5 беттешинде ошол эле RCC уюмунда өткөрүп, бардыгында жеңүү чаталган. 4-чү беттешинде Иван Парсиков аттуу мушкерди калыстардын чечими менен жеңсе, 5-чи беттешинде Вадим Малыгин аттуу мушкерди 1-чи раундтун бүтөрүнө 10 секундадай убакыт калган кезде ground and pound же өйдө тургузбай соккуларды жаадырып, техникалык нокаут менен жеңишке жеткен. В партере стойки подловил его Вадим, но после этого шансов не давал. Андан соң Халим бразилиялык тажрыйбалуу мушкер Рафаэль Диас менен чыгып, калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңишке жетти. Ал эми кийинки кармашында кайрадан эле бразилиялык мушкер Тиаго Энрике менен чыгып, бутта туруп мушташууда оор соккуларын жаадырып, техникалык нокаут менен жеңишке жете алган. Хорошее попадание, сразу бросается туда. Много ударов, очень Взрывается, поднялся. уволен. Колоссальный ущерб принял на себя. В таком состоянии. Локти пошли. Мына ушул беттештеринен байкасак, Илимбектин атаандашынын колунда нокаутка кетирчү да күчү бар. Бардык жагынан сак болушу абзел.
Тажик мушкери акыркы беттешинде кайрадан бразилиялык тажрыйбалуу Марсело Гуарилья аттуу мушкер менен чыгып, дарыгерлер атаандашка беттешти улантууга жол бербей жеңишке жеткен. Ошентип тажик спортчусунун РСС уюмундагы жолу үзүлүп, One уюмунда Илимбекке каршы чыкканы турат. Өзүңүздөр байкагандай физикалык жактан даярдыгы мыкты мушкер, күрөштө да жаман эмес, нокауттары да жок эмес. Андыктан бул беттеште биз мушкерибизге ийгилик каалайбыз. Илимбектин деңгээли канчалык экени айтпасак да белгилүү. Спортчубузду колдоп, комментарий калтырып, видеого лайк басып коюңуздар.